Үй бүлөлүк дарыгерлер борбордун абалын жакшыртуу үчүн андай эмгектенген кызматкерлердин маянасын жогорулатып, стационардык ооруканаларды оптималдаштыруу, ошондой эле бир катар аткарыла турган пландарын айткан саламаттык сактоо министринин сөзүн улай. Ушул жумада эле жетекчисиз, ал тургай орун басарларсыз калган социалдык өнүгүү министрлигинин статс катчысы Каныбек Адиев балдарды коргоо, ата энесиз калган өспүрүм наристелерди асырап алуу боюнча маалымат берди. Азыркы кезде жогоруда аталган маалымат банкында 276 ата энесиз кароосуз калган балдар жана 311 асырап алуучу талапкерлер, анын ичинде 71 чет өлкөнүн жарандары катталган. 2014 жылдан 2018 жылга чейин Кыргыз Республикасынын жарандарына 4048 бала асыроого берилди. Ал эми чет өлкөлүк жарандарга 93 бала берилген. Албетте өлкөдөгү билим берүү, маданият, саламаттык сактоо, социалдык өнүгүү тармактарын камтыган социалдык блокко бөлүнгөн каражат жетишсиз экени айтпаса да белгилүү. Бирок ар бир тармак абалды жакшыртуунун жолдорун издеп, эл аралык уюм, демөөчүлөр менен иштешип келет. Мындан улам медицина тармагына сырттан каражаттар, ар кандай жабдуулар алып келинсе, чет жактарда жасалчу оор операцияларга да жардамга муктаждар жөнөтүлүп турары маалым. Мындай изденүү аракеттерге ыраазы болгонубуз менен депутат Ирина Карамушкина улуттук госпиталда дарыланган ардагерлер 2 жолдон ашык акысыз каралбасына таңданып жатканын билдирди. Буга милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду өкмөттүн токтомуна байланыштуу экендигин түшүндүрдү. Бул жерде өкмөттүн токтому бар, мамлекеттик кепилдик программасы бар да. Ушул жерде ошо 70 жаштан пенсионерлер бекер дарыланат. Бардык стационарларда эгерде 2 жолдон жогору болсо, алар саплатасын 200 сом төлөйт. Болгону ошол эле. 200 сом саплата төлөйт. Фиксированный суммабы? Сумма. Жетекчилик кызматы жалаң аялдар жөндөп башкарып келгенден социалдык өнүгүү министрлигиндеги бир катар көйгөйлөр ачыкка чыгып, ызы чуу жаңжалга айланганы белгилүү. Андыктан эми тармакты ички ыйкы-тыйкы маселелерден арылтып, тартипти жөнгө салуу керектиги да айтылды. Анткени менен бала сатуу, ата энеси балдарды коргоо, жашоосуна кам көрүүдө кемчиликтер орун алып жаткандыгы белгиленди. Философия жана социалдык институттун изилдөөсүнө караганда бизде 40 миңге жакын бала, 39 миң канча деген бала ушундай маалыматы бар экен да. Ушул балдардын эч кимиси мамлекеттик колдонбой жатышат да. Ошондуктан бул эң өтө начар. Муну билбегениңиздер. Ошондуктан биз эмне ушул балдарды коргошубуз керек. Ал эми саламаттык тармагында да ден соолук программасы жакшы иштеп жатканын көтөргөн Аида Касымалиева бул боюнча көптөгөн эмгек жумшалып, натыйжасынан үмүт артып отурганда ишенимди актабаган өкмөткө нааразылыгын билдирди. Көйгөй мындайда, бул программаны биз колдоп бердик, жогорку кеңеш. Абдан жакшы. Ичинде өзүңүздөр көрүп атасыздар, биринчи жолу жана мониторинг жана оценка деген киргизилген. Биз өзүбүз карап, критерийлер боюнча аткарылдыбы, аткарылган жокпу деп өзүбүз чогуу депутаттар менен иштеп чыкканбыз. Бир эле маселе, азыр өкмөт ушул программаны колдобой жатат. Проблема донорлар азыр бюджеттин акчабызды беребиз деп пландап жатса, өкмөт колдогон жок да. Өлкөнүн ар бир аймагында район шаарларында ачылган жеке менчик лабораториялар көп болуп, элдин алыска каттап, убакыт, акча коротпоосуна мүмкүнчүлүк түзүлгөнү менен бир эле анализде ар лаборатория ар кандай чыгарып жатыптыр. Эми бул маселени тартипке келтирүү керектиги белгиленди. Анткени ар кандай чыгарылган бүтүм аркылуу дарыгерлер бейтапты кээ бир учурда кыйнап эле дарылап жатыптыр. Бул анын ден соолугуна кооптуу. Ошо эң начальная стадия диагностики, мына адистер сиздер жакшы билесиздер. Кандай анализ чыкса, ошол лечениясы дагы, дарылоосу дагы ошол тармакка кетет. Бизде басымдуу көпчүлүк адамдардын дарылоосу да туура эмес болуп атат. Бул ошол диагностиканын туура эместиги. Ошону бир стандартка келтиришибиз керек да. Мындан сырткары дарыканаларды иретке келтирип, анда иштеген фармацевттер өздөрү аныктама берип, антибиотиктерди өз алдынча сатууга тыюу салуу сунуштары белгиленди. Муну менен кошо бюджеттен бөлүнгөн каражатты аз деп отура бербей, аны сарамжалдуу пайдалануу аркылуу көптөгөн иштерди чечүүгө болоору да түшүндүрүлдү. Министр ачык айкындуулукту камсыздоодо электрондук саламаттыкты сактоо чоң роль жаратаарын, ошондо ачык айкындуулук камсыздалаарын айтты. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.